Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Amma ba'd. Allah Teala adamga türdü minözlerdi bergen. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytat: "Fe'alhamaha fujuraha ve taqwaha." Biz adamga günökör bolууга dagı, takwa bolууga dagı жөндөм салганбыз дейт. Кайсыл адам кайсыл тарабын өстүрүүгө аракет кылса, ошол жагы өсүп кете берет. Бирок бул жакшы нерселерде, жакшы сыпаттарды өстүрүүгө аракет кылса, жакшы сыпат өсөт, көбөйөт. Жаман сыпаттарды өстүрүүгө аракет кылбаса деле ал өзү көбөйүп кете берет ал. Тескерисинче жаман сыпаттарды жоюуга болгон аракет адам баласынан талап кылынган. Адамдын ичинде бир канча негизги сыпаттар бар, ошолордун ар бирин өзүнүн ордунда колдонууга адам милдеттүү, ошол кулк мүнөз деп аталат. Мисалы, ар бир адамда ачуулануу сезими бар болот, ошондой эле уялуу сезим дагы бар болот, баатырлык сезим дагы бар болот. Ушул сезимдерди өз ордунда колдонсо ахлак болот, эгер чегинен ашып кетсе, анда бул адепсиздик жана кулк мүнөздүн бузук экендигинин белгиси. Эгер баатырлык сезим туура эмес жака иштетилсе, бул зулум болот дагы. Бул адам башка бирөөлөргө ыза берүүчү адам болуп саналат. Эгерде уяттуулук сезими туура эмес жака иштетилип, уялбаш керек нерседен уялса, анда бул адам динде алсырап кетет. Аллахтан коркуусу азайып, тескерисинче элден уялгандыгы, элден корккондугу көбөйүп кетет. Анан кийинки ачуулануу деген сезимди туура жака иштетпесе, анда бул Аллахтын алдында жаныбардан айырмасы калбай калат. Себеби жаныбарлардын ачуулануусу менен адамдын ачуулануусунда айырма болуш керек. Жаныбарлар өзү үчүн ачууланат, тамагы үчүн ачууланат, ал эми адамдын өзүнүн ачуулана турган негиздери бар болот. Имам Шафи рахматуллахи алейхи айтат: "Ман устугдиба фалам ягдаб фахуа химарун." Бирөөнүн ачуусуна башкалар тийсе дагы, бирок ачуусу келбесе, анда бул эшек экен дейт. Адамда бул ачуунун жок болушу бул мүмкүн эмес. Бар болуш керек. Эгер такыр ачуусу келбеген болсо, анда бул эшекке окшогон бир жаныбар болуп калыптыр дейт. Ал эми жетишкендик ийгилик каякта десе, ошо келген ачууну кайтара билгендик, ошого кайтарууга күчү жеткендик, ушул жетишкендик болот экен. Ошол үчүн эркек кишилерде өзгөчө көп ачуу келет. Ошол ачуу келгендеги бир канча адептер бар. Ошого көңүл бура турган болсок, ачуу келген дагы сыноо болуп саналат. Ошол сыноодон туура өтүп кетүүгө мүмкүнчүлүк болот. Мисал үчүн ачуу келгендеги биринчи адеп чыдамкай болуп, бир гана Алланын ыраазычылыгы үчүн эле ачууланыш керек. Майда нерселерге ачууну корото берүү менен адамдын нерви жукарып кетет. Андан кийин барып адам акылынан ажырап да калышы мүмкүн. Сиздин ачууңуз келейин деп атат, бир нерсеге ачуулануунун алдында турасыз. Ошол сиздин ачууланууңузга ылайык нерсеби же ылайык эмеспи? Ошону карап туруп, андан кийин чечим кабыл алыш керек. Кээ бир адамдар бар, ушул ачууланбай турган нерсеге деле ачуулана берет. Ар кандай анын тиешеси жок, эч бир адамдын тиешеси жок нерсеге дагы ачуулана берет да. Мисалы, бүгүн күн бүркө жамгыр жаап атат. Неге жамгыр жаайт деп ачуусу келген адамдар бар. Бул адам акмакчылыгынын белгиси. Себеби бул жамгыр жааганда эч бир адамдын, эч бир жаныбардын тиешеси жок. Бул Аллахтын каалоосу. Ошол үчүн ачуу келип атканда караш керек. Аллах ыраазылыгы үчүн ачууланыш керек деген, ал адамдын ачуусу анын динине, анын зарыл нерселерине бир кандай бир адепсиздик болгондо анан келиш керек ачуу. Жеке өзүң үчүн ачууланган, жеке нафсың үчүн ачууланган шариятта бул баалануучу нерсе эмес. Андан кийинкиси ачуу келген убакта Аллах Тааланын улуулугун ойлош керек. Кандай ойлойбуз? Өзү ачуусу келсе, Аллахтын бизге ачуусу келиш керек эле. Себеби намазыбыз кээде калып кетет. Аллах Таала буйруган зикирди көбөйт деген зикирибиз көбөйө элек, тилди жаман нерседен сакта деген сактала элек. Өзү Аллахтын ачуусу бизге келиш керек эле, келбей атабы, анда биз пенде болуп, өзү күнөөкөр, кемчиликтүү болуп, башка бирөөлөргө ачууланганга бир тыйын акыбыз жок. Андан кийинкиси, алы келишинче ачуулануудан сактаныш керек. Эптеп ошол ачууну токтотконго аракет кылыш керек. Себеби пайгамбарыбыздан бирөө келип насаат сурап атат. Аллахтын элчиси: "Мага бир насаат айтыңыз" дегенде пайгамбарыбыз "Ла тагдаб", ачууланма деп айтты. Ачууланма, дароо ачууң келип бир өзгөрүп кетпе дейт. Эмнеге? Ачуу келген адамды байкасаңыз, көздөрү кызарат, жүзү кызарып кетет. Эмне үчүн? Ачуу келүү бул шайтандын таасири менен болот экен. Шайтан оттон жаралган, ошол үчүн адамдын жүрөгүндө бир өрт, күнөөнүн өртүн күйгүзөт. Ошол өрттүн негизинде адам бир кыймыл аракет жасаса, албетте ал туура болуп саналбайт. Себеби ачуу келгенде жасалган ар бир ишке, айтылган ар бир сөзгө кийин өкүнүч болот сөзсүз.
Ошол үчүн пайгамбарыбыздын насаатына аракет кылабыз. Андан кийинкиси ачууну жутуш керек. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде ачууну жуткандар тууралуу вал казиминал гайза вал афина анин нас, ачуусун жутуп, ачуусун башкара билгендер жана адамдарды кечиргендер деп Кур'ан-ы Каримде Аллах мактаган пенделердин сыфаты мына ушундай экендиги баяндалган. Ошол үчүн ачууну жутканга аракет кылабыз. Андан кийинкиси ачуу келгенде дуа окуш керек. Пайгамбарыбыз үйрөткөн аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Себеби сиздин ачууңуздун келишине себеп болуп аткан нерсе ошол шайтан. Ошол шайтандан кутулуп алуу, арылып алуу бул биздин ачуунун азайышына, токтоп калышына дагы жардамчы болуп берет. Ошол үчүн ачуу келгенде акыл кетет дейт. Ачуу келгенде акыл кетет, анан акыл кетсе го макул анан шайтан да келип алат да. Экөө ушул учурда анан адам туура эмес иштерге көп барып калат. Ачуу келген убакта унчукпай койсо жакшы болот. Унчукпай. Кээ бир адамдардын мүнөзү бар. Ачуусу келсе ушуна көзү кызарат, өзү да кызарат, бирок унчукпай коет да. Ушул адамдар ийгиликте. Бир пайдага жетпесе дагы зыяндан сакталып калышты. Кээ бирлер бар, ачуу келгенде ушул өзү мурда деле ойлонбойт эле, ал такыр эле ойлонбой сүйлөп таштайт да. Анан кийин кечирим сурай албай уялып жүрө берет. Ошол үчүн ачуу келген убакта биринчи нерсе тилди тиштеп ошол сөз сүйлөбөй койгонго аракет кылыш керек. Андан кийинкиси кайсыл абалда ачуусу келген болсо ошол абалды өзгөрткөнгө аракет кылыш керек экен. Пайгамбарыбыз хадисте айткан, мындагы адам турган абалда ачуусу келсе отуруп алыш керек. Отурган абалда болсо жатып алыңыз. Жатканга ыңгайлуу жер эмес болсо басып кетип калыңыз дагы, жата турган жер таап жатып алыш керек ошол жака. Же даарат алып алыш керек, же бир гусул алыш керек. Мына ушул нерсе. Эмнеге? Себеби оттун сыпаты өйдө карап жалында күчөйт. Эми отту өчүрүш үчүн билесиздер үстүн жаап койсоң өчүп калат да. Ошондой эле бул ачуу келгенде адам көтөрүлүп баратканда отуруп алса, же отурган абалда келсе жатып алса, же басып кетсе, даарат алса, бул бардыгы шайтандын таасирин жоготууга болгон аракет болуп саналат. Андан кийинкиси ачуу келди, эми бирөө ачууңузга тийди. Сиздин ачууңузга эч ким тийбесе, сиздин жумшак экениңиз кантип далилденмек эле? Бардыгы мындай учурда жумшак боло берет. Бардыгы колун көкүрөгүнө коюп жылуу салам бере берет. Бир ачууга тийгенден кийин анан ал халим, жумшак адаммы же ахлагы бузук адаммы анан билинип калат. Ошол үчүн мындай учурлар дагы керек бизге. Биз Аллах Тааладан сооп сыйлык алыш үчүн. Хадисте келет, кайсыл адамдын ачуусу келип туруп бирөөгө күчү жетип өч алууга анан кечирип койгон болсо, Аллах Таала кыямат күнү элдин алдынан өзү жараткан, эч бир көз көрбөгөн хурлайындардан тандап алууга Аллах Таала уруксат берет дейт. Андан кийинкиси ачууңузду келтиргенден кийин эми албетте акылдуу адам бирөөнүн ачуусуна тийбейт. Эми сиздин ачууңузга тийген адам акылсыздык кылса, ага дагы акылсыздык менен жооп бербей, аны деле кечирип кое бериш керек экен. Анан өч алууга аябай болбой атса, өч алгыңыз келип аткан болсо, анда Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айтат, канчалык сизге зыян жетсе, ошончолук ачуу келген, сиздин ачууңузду эмне менен чыгарган болсо, сиз дагы ошончолук кылып коюңуз. Эгер сиз ошончолук кылсаңыз, ал ачууланбай эле күлүп ийген болсо, анда дагы да ачууну келтиргенге дагы бир аракет кылып көрбөңүз да. Урушуп кеткенде байкасаңыздар, адамдар көбүнчө ушундай, бир сөгөт бирөөнү сөктү, анан мунун ачуусу келди, бул да сөксө ага таасир этпейт. Жото ачууланбай атат, дагы көбүрөөк сөккөнгө аракет кылат да. Канча көп сүйлөсө, тиги адамдын ачуусу келеби келбейби, бирок өзү күнөөгө батып калат экен. Ошол үчүн иншалла ачуу келгендиги жакшы нерсе, бирок ачууну башкара билгендик бул андан да жакшы нерсе. Аллах Таалам баарыбызга пайгамбарыбыздын ахлагын насип кылсын. Ва ахиру дa'wana алхамдулиллахи роббил аламин.